При исследовании огнестрельных оружий МП-27М-1С Байкал, заводской номер, тоже читать? Огнестрельного оружия Соболь, вертикальной двустволки ИШ-16 Байкал, заводской номер такой-то. Огнестрельного оружия Байкал МП-155, заводской номер. Кровь не обнаружена. Спасибо. Просто для уточнения. Вот смотрите. Ясно, четко написано. Вертикально, ясно, спасибо. Так. Вертикальный двустволки ИШ-16 Байкал. Уважаемый прокурор, уважаемый судья. Вопрос задавайте. На экспертизу оружие передавались 3 12-го калибра. 16-го калибра там не было. Откуда появился 16 калибр оружия? Я не знаю, может это не калибр, ИШ-16 мы написали. Мы же... То, что видели, то и написали, правильно? То написали. В оружии. Спасибо. Но мы же номера все написали. Так что вы это имеете в виду. Все написали, заводской номер. Все написали мы. Жаңылыш жазылып қалған дедіңіз да, мына эксперт Марикбаеваға 3 жолын сұрау бердік та. 16-шы калибрдегі құрал келген бе десе, şu жерде конкретно жооп берді. Номерына чейин жазып киргиздим. Все как есть деп бердік şu жерде ответ. Бардыңыз. Ошого сизге суроо да. Мынау жерде баллистический экспертиза 13-шы калибрдагы 3 ок келип атат да. Бирок ошол 3 ок каяктан алынганын мен таба албадым. Сиз Кайсыл? Заключение номерін айтыңыз. Азыр. 582. 582-нчи заключениеда көрсөтүлгөн мына ок дарылардын гильзалары, буларды Кунгуров Асылбек Самадович алып келген. 571 дегенчи. 571? Бул жерде эмнеси түшүнүксүз болуп атат? 571 мында түшүнүксүз болуп атат да сиз. Эмнеси? Предмет 1 экинчи бетин карасаңыз, предмет 1, предмет 2, предмет еще 1. Размеринде туруп, анан акыр жагында жазылып атат да. Представление так. Ачма. Предоставленные картечи не картечи деп берип атат да, беречи картеч деп берип атат да. Анан тиги место происшествиеден алган жанагы фектор деген неменин немеси тиги 3,5 размери чейин. 3,5 болуп атат да, бирде картеч берип атат, 5 мм-ден ашык. Аны эксперттерден сураңыз да, эксперттер эмнеге ошентип жазганы боюнча. Мен эксперт эмесмин да, заключение мен жазган эмесмин да бул жерде. Жок, ошого мен азыр Бул картеч деп берген, мына жанагы патронун ичинде контейнер бар, контейнер ичинде ошол жанагы эмелер бар да, дробь. Ошолор боюнча жазып атат да, ошолорду берип атат. Ошол дробьторду мына 20, 12, 16 калибрдеги патрондорго түшөт деп ошентип берип атпайбы? жок. Ошол мен бул жер жок. Ал контейнер жөнүндө сөз жок. Жок, ошол контейнерге салынат деп сизге түшүндүрүп атам мен анча. Эме деген жокмун. Эксперт иши бар. Эксперт иши? Сиз тергөөчүгө тиешелүү белгилер. Элеген кызматым Ош областық ички иштер башкармалыгынын криминалистик бөлүмүнүн башчысы милициянын подполковниги. 4 экспертиза катышканмын. Бул жерде көбүнчө экспертизалар баллистикалык экспертиза деп коет. Башкача айтканда окуя болгон жерден алынган гильзалар жана бизге ушул иш боюнча алып ок атуучу куралдар боюнча экспертиза кылганбыз. Атылган ок боюнча бизге бул жерде эме келген, дроп келген. Дроп, а жерде суроо коюлган экен. Бул дроп кайсы мынтыктан атылган деп. Бирок азыркы убакытта бул боюнча методика жок. Себеби дегенде бул дропту мынтыктын стволдун ичинен чыккандан кийин ал жерде эч кандай издер калбайт да. Ал эми допустим анда маселе катары келтирсек, оружие нарезной деп бөлүнөт да, сайлуу деген. Ичине сай болот, эгерде одан ок чыкса, пуляда обязательно стволдун ичиндеги издер калат. Ошол боюнча биз идентификациялайбыз. Бул ок ушу мынтыктан атылганбы, же башка мынтыктан атылганбы. Ал эми бизге экспертиза келген дроп болгондуктан биз бул кайсы калибрдеги оружие атылган, 12-нчи калибрбы, 16-бы, 38-бы, 20-бы, оны аныктауга мүмкүнчүлүк болбоду. Себеби дегенде ол дропта эч кандай мынтыктын стволдун ичиндеги издери калбайт да.
Так, мына жерде бизге мен да ушул биз баардын экспедициялары сотко келер алдына дарды бир сыра карап чыктым. Бул жерде көп эле гильза келген да. Өтө көп гильза келген. Ар бир гильзаны карап, газ калибр деген аныктап, анан кийин газ оружиедан атылганын биз ушу мына заключениясынын корутундусуна жазып бергенбиз. Жолсу же, да, ошол жерде жазылган. То есть ар бир гильза окуя болгон жерин алганда 4-нчү гильза, 5-нчи гильза, 6-нчы гильза нумерациясы бизге алып келген для удобства описания. И ушу биз ошого карап туруп жазып койдук. Изъятое с места происшествия была стреляна с верхнего ствола из ружья модели МР-27М1С калибра 20 деп туруп номерин жазып койгонбуз. Ушу корутундуну карасаңыз, биз ар бир гильзанын газ оружиядан атылганын жазып берип койгонбуз. Мына выводто карасаңыз 17 штук 12-нчы калибр, 3 штук 12-нчы калибр, 1 штук 20-нчы калибр. 17 штук 12-нчы калибрдагы, 1 штук 20, 3 штук 16-нчы калибрдагы деп атат. Согласны. Просто айтканым келет, мына жерде выводто 16-ны 12 кылып койгон. Повторно жазып ошол эле текстте. Далее смотрим, 16-12 деген мынандыр мен общий делоны карасам суть именно. Да, согласен, техническая ошибка болуп атат. Просто Кем отырганын чытайт. Уважаемый эксперт, келип түшкөндү көргөнсүзбү? келип түшкөн, значит, мына жерде эгерде мына жерге тергөөчү суроо койсо, ошо алынган гильзалар экспертизага келинген оружиядан атылганбы десе, значит биз ошол тергөөчүнүн суроосуна жооп беребиз. Эми эксперт Абдыкадыров, бул жерде негизги маселе тергөөчү 4 оружияны экспертиза берип атат. Соттук процессте 5 оружие деп чыгып атат. Бүгүнкү күндө 6-нчы оружие чыгып атат да, 16-нчы калибрде. Бул экспертизалардын жыйынтыгы. Биз ойлоп чыккан жокпуз. Өзүбүз официально эксперт катары лицензиябыз негизинде мамлекеттен айлык алып иштеп атасыз. Өзүңүз тактап берип атасыз. Сизге рахмат. 16-нчы калибр мылтыкты көрдүңүзбү сиз? Сизге келдиби, көрбөдүбү? Кыска эле жооп бериңизчи. Так, бизге 1, 2, 3, 4, 5 оружие келген экен. Да, 5 оружие келген экен. Именно дактилоскопия боюнча экспертизага. Так. Да, 12-нчы калибрдагы бир ружье келген. 20-нчы калибрда бир ружье келген. Травматический пистолет келген. Карабин Соболь келген, калибра 5-6 мм. Все. 16-нчы калибр жок, да? Жок, 16-нчы калибр бизге экспертизага. Анда суроуда ушу гильзаларды тергөөчү берген да сизге, туурабы? Со место происшествияда ушундай болду. Ошо 21 гильзаны берип, ошо суроолорду коюп берди. С какого оружия атылган, эмне болгон деп. Ошондо 16-нчы калибр көргөн жокпуз. Урматтуу прокурорлор, сиздер үчүн чоң белги болуш керек бул мыйзам чегинде. Бул мылтык кайда экен деп кызыгып койсоңуздар сураныч. Мыйзам чегинде. Мен үчүн эмес, мыйзам үчүн, акыйкат үчүн. Урматтуу сот, башкача айтканда бул тергөөнүн кемчилиги жөнүндө, тергөөнүн атайын бир тараптуу бирөөнүн мойнуна иле турган жагдайды түзүп атат. Ошон үчүн тергөөнү чакырбайлыбы, тактабайлыбы, урматтуу прокурорлор? Суроо бербейсиңерби? Кайдан пайда болду, эмне болду деп. Кийинки суроого өтөйүн, кийинки суроого. Бирок ошол эле мезгилде Абдукаров эксперт, аты жөнүңүз ким эле? Абдыкадыров Жеңиш Мусабаевич. Жеңиш Мусабаевич. Эми бул жерде туура маселе көтөрүлүп атат. Негизичи ушунча элди кыйнап, тактап, ушундай сотторду өткөрүп,
чындыгында баары эле чарчады. Акыйкат чыгыш керек. Мен ошон үчүн жашоом үчүн күрөшүп атам, акыйкат үчүн күрөшүп атам. Мен кылган эмесмин деп айтып атам. Ошону доказать этип атканда, тактап атканда, сиз эксперт катары ошол 12 калибр менен 16 алмашып калыптыр, анан технический ошибка болуптур, экспертизага келген фактылар боюнча 21 гильза келсе ошону кантип адаштырганы эме көңүл бурбагандыктан болуп атабы? Билесиз, бул жерде канча объем келген, мына жерде октордон. Бир кабинет жайылып калган онун. 21 Жок, мына общий келген мен айтып атам. Общий келген бул жерде. Бул жерде эми тура түшүнгүлө, бул жерде адамды эле ошибаться кылат экен да. Силерде тура түшүнгүлө, бир эме калибр эметкен. Адашыпсыздар, туурабы? Технический ошибка. Так, хорошо.